Bundan aldın satqan ala aşağı үйді Эми алардагы ушул сиздин заборыңызга таянып туруп. Шавкат Юлдашев учурда ардагер. Ал Ош шаарындагы Жалалабад көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде жашайт. Анын атасынан калган үйүнүн жер участкасы 4 сотук экенин айтып жатат. Бирок учурда анын 3 сотуктан бир аз гана ашыгыраак жери калган. Анын жер тилкесине коңшусу Аскар Шакиров көчөсүндө жайгашкан Улук Ата кафеси анын жерине кирип кеткенин айтып жатат. Эми любой жерге барса, мизам жолунда через госрегистр стройка кылыш керек, туурабы? Буларды без документ, без ничего, азырга чейин документи жок. Госрегистрге барып өлчөттүм жерлерди, документтарды, чечимлерди чыгарып берди. Ошо 0,8 сотук менен жер бул кирип алды. Эгер кадимкеле Google картанын жардамы менен дал ушул талаштуу жерлерди карасак, анда Улук Ата кафесинин курулушун түз баратып эле Юлдашевдин участкасына карап бурулганын көрүүгө болот. Ал эми Шавкат мырзанын документтерине келсек, анын жер тилкеси 4 бурчтук болуп турат. Ошондой эле анын колундагы документте тилкенин 400 квадрат метр экенин көргөзсө, бирок учурда бул тилке 322 квадрат болуп кичирейип кеткен. Мунун баары аз келгенсип кафе менен үйдүн аралыгы өтө жакын болгон үчүн Юлдашевдердин үй бүлөсүнө тынчтык бербейт экен. Күрөгү сутка чыгат. Эки жол айттым. Үкө маналарыңды ал. Маналарды стройка кылып, усталары мени клишамды иштеп, мо туникаларды пачактады, шиферлерди пачактады. Үкө кылып бер десем кылып берген жок. Эми мананы хотя бы алып кой дедим. Улук Ата кафесинин курулушу 714 квадрат аянт жер тилкесинин дээрлик баарына толук курулган. Ал эми Юлдашевдин айтымына караганда бул кафе Айбек аттуу жаранга таандык. Улук Атанын курулушу башталаардан мурун жер тилкеге толугу менен имарат салуу үчүн шаардык архитектурадан эч кандай уруксат сураган эместигин архитектура тастыктап жатат. Курулуш иштерин баштаганда архитектура ишказдарын алган эмес. Куруп бүткөндөн кийин биздин башкармалыктын тиешелүү адистери жеринде барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эскертүү баракчаларын берген курулушту токтотуу иштери боюнчачы. Алар андан башка да ошо көзөмөлдөй турган органдар дагы иш алып барган болуш керек ал боюнчачы. Ал иш сотко чейин барып, сот тарабынан да каралып, бүтүп барычы. Сотко деле ушул маалыматтар жеткен да, курулуш курулуп атканды боюнчачы. Анан биздин башкармалыкты милдеттендирип атат соттун чечиминдечи. Биз соттун чечимин аткарганга милдеттүүбүз. Бул чырды такташ үчүн Юлдашевдер бир нече жылдан бери документ иштерин бүтүрүүгө аракет кылып келишет экен. Бирок мамлекеттик ишканалар кош көңүл мамиле жасап, атаңа бар, энеңге бар деген жоопторун беришет дейт. Атаңга бар, энеңге бар да. Экотехке бар дейт. Экотехке барсак, экотехтен госрегистрге бар дейт. Бар жокка нема кылгандан кийин эч кимде эч канака нема жок да. Квартальный комитетке барсак, бизге письмо келди, каны. Бизге совсем бөлек письмолор кайтарды да. Өшө биз мунаны сурансак, мунаны такта бергиле бизди жерде десек жок. Мынандай дейбиз. Жок аризалар мына. Токтотабыз. Кайсы организацияга жалса эч кимден неме жок. Ахыры кечеинде Артурдеги бир кызды алып келсек, биз мыйзам чегинде кылбайбыз ака, биз болуш. Биз бул Улук Ата кафесинин кожоюну делип жаткан Айбек аттуу мырзанын үнүн угуу үчүн ага байланышууга бир нече жолу аракет кылып, бул кафеге бир канча жолу келип кеттик. Биз жогоруда аталып жаткан Айбек аттуу мырзаганын дагы үнүн угуш үчүн ушул Улук Атадагы ашканасына 2 күндөн бери келип атабыз, бирок аныбыздан эч майнап чыкпай атат. Бул кафенин кызматкерлери кожоюнунун кайсыл жакта экенин билбестигин айтып, анын уюлдук байланышындагы билбестигин айтып атышат. Эгерде Айбек мырзанын дагы өзүнүн айта турган сөзү болсо, биздин телеканал микрофон сунууга даяр экенин эскерте кетели. Биздин сюжет эфирге даярдалып бүтүп калган учурда өзүн Айбек мырзанын атасымын деп кайрылган Улук аттуу жаран курулушту баштаардан мурун архитектурадан уруксат сурагандыгын жана бардык тийиштүү документтери бар экендигин айтып кайрылды. Arxitektura qilgan, to'pasiyomka qilgan, chizgan arxitekturani bana appizi, uppizi deydi, siz mana strategiyadan tushunsangiz kerak. Hamma yo'g'i bor. Qizil kitobi bor. Bugungi menga sotgan odam ham mana shu qizil kitobida qancha yer, qayerdan qanchagacha chizig'igacha bor. Рыспай Majitov, Adilat Nishonbayev, Nurnews, Osh shahri.